Оуду Лондон, BBC, саламатсыздарбы, элер алчана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Акчулпон Койчиева. Ирандын Бириккен Улуттар уюмундагы элчиси, эгер Европа АКШ санкциясынын кесепетин жеңилдетип компенсация төлөбөсө, Иран 60 күн ичинде чара көрөт деп билдирди. Йемендек Юсра аттуу кыз жардам алып жашоосун улантууга мүмкүнчүлүк алды. Уйларды качан саагандан баштап түшүмдү ченеп берген 5G технологиясы айыл чарбасын түп тамыры менен өзгөртө алат. Эгер Европа америкалык санкциялардын кесепетин жеңилдетип бербесе, Иран атомдук программасын 3-чү тепкичке чыгарат деп билдирди BBC-ге Ирандын өкмөтү. Өлкөнүн өзөктүк программасын чектеген келишимден Америка 1 жыл мурун чыгып кеткен. BBC менен маегинде Ирандын Бириккен Улуттардагы элчиси Маджид Тахт Раванчи 60 күн ичинде Европа экономикалык жардам жеткириши керек. Болбосо Иран чара көрүүгө өтөт деп айтты. Президент Трамп өзөктүк материалдар жөнүндө келишимден чыгууну чечкенде Европанын 3 лидери бизге кайрылып, келишимден чыкпоону суранышкан. Алар өз милдеттерин аткарууга убада беришкен. Америка чыгып кеткенден кийинки чыгашабыздын ордун толтуруп берүүгө сөз беришкен. Эми европалыктардын өз убадасына турбай жатканын биз кабыл албайбыз. Америка келишимден чыгып кеткенден бери тирешүү курчуп кетти. АКШ санкцияларды күчөткөндө Тегеран дароо чара көрүүгө барган эмес. Бирок 2 ай мурун келишимдин айрым шарттарын кыскартты. Ал эми кечээ уранды байытуу боюнча коюлган чекти экинчи ирет бузду. Бириккен Улуттар уюмунун өзөктүк куралды көзөмөлдөө агенттиги Ирандын соңку кадамын талкуулоо үчүн АКШнын талабы боюнча Венада чукул жыйын өткөрдү. Ал эми Европа мамлекеттери өзөктүк келишимге катышкан өкүлдөр менен чогулуп, Тегерандын билдирүүсүн талкуулашты. Алардын позициясы тууралуу кабарчыбыз Беттани Белл мындай деди. Европалыктар үчүн кыйын жагдай түзүлдү. Алар эки оттун ортосунда калышты. Иранга Американын санкциялары катуу тийүүдө. Ирандын экономикасынын өнүгүшүнө шарт түзүүчү милдеттенмелерди Европа аткарбай жатат дейт Тегеран. Европа болсо Ирандан өзөктүк материалдар тууралуу келишимге кайтып келүүнү өтүнүүдө. Анткени бул келишимдин өзү биринчи кезекте Иран өзөктүк курал жасоого жакын калды деген кооптонуулардан улам иштелип чыккан. Дейт кабарчыбыз Беттани Белл. Европа өлкөлөрү Иранды өзөктүк келишимди сактоого чакырууда. Бул жана башка орчундуу жаңылыктарды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окусаңыздар болот. Ал үчүн бизди bbc.com /кыргыз деп издеш керек. Берүүстү улантабыз. Юсра 6 жашар йемендик кыз. Анын бир көзү өмүрүнө коркунуч келтирген рак илдетине байланыштуу азиз болуп калган. Согуштан жабыркаган өлкөсүндө Юсрага дарыланууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Үстү-үзөгү жылдын башында донорлор жардам берип, ага ийгиликтүү операция жасалды. Келечекке үмүт артуу. 6 жашар Юсра кылдат кыймылдап, жасалма көздү боеп жатат. Анын өзүнө да ушундай көз салып беришет. Донорлор жардам берип, кичкентай кызга Иордандагы Король Хусейн атындагы медициналык борбордо операция жасалып, анын өмүрүн сактап калышты. Ырайымсыз рак илдетинин айынан коркунучтуу шишик пайда болуп, кыз сол көзүнөн ажырап калган. Адистер ага кыйынчылыкты жеңүүгө жардам берип жатышат. Анын жылмаюусу докторлордун көңүлүн көтөрүп турат. Мен аны көргөндө эркелетким келет. Бирок ал жылмаюу менен кучактап, кайра өзүмдүн көңүлүмдү көтөрүп коет. Ал жашоону жакшы көрөт. Татынакай жагымдуу кыз. Жылмайганын көрүп эле эс алып каласың. Мен аны жакшы көрөм. Былтыр октябрда согуштан жабыркаган Йеменде Юсра жана анын үй бүлөсү менен таанышканыбызда алар башкаласанада бош калган бир дүкөндө турушкан. Кыз тез арада операцияга муктаж эле. Бирок Саудия аба каттамдарына бөгөт коюп, өлкөдөн чыгууга мүмкүн болбой калган.
Юсра жөнүндө жазып чыкканыбызда бир нече уюм жардам берип, аны Иорданга жеткиришкен. Ал жерде докторлар мыкты дарылап, рак илдетинен толук айыктырышты. Бирок генетикалык шартына байланыштуу Юсра Йеменде текшерилип турушу керек. Согуш болуп жаткан өлкөсүнө кайтып барса кандай болот эми? Аны ойлосом боорум ооруйт. Биз саясатчылар эмеспиз. Ал өлкөнүн маселесин чече албайбыз. Дарыгер катары колубуздан келгенин жасайбыз. Биз ага болгону бардык жакшылыктарды каалайбыз. Бул Йемендик бир кыздын жолу ачылып жардам алды. Бирок ал согуштан биротоло качып кутулган жок. Юсра согуштун кучагында калган өлкөсүнө кайтып бараардан мурун Аммандагы балдар ойногон паркка акыркы жолу келди. Анын апасы Хаят сарсанага батты. Жаныңда ракета жарылса, сыныктар чачыраган сыныктар келип тийбесин деп жерге жата каласың. Биздин жаныбыздагы фермага бомба түшкөн. Кайра баргандан коркомун. Эми Юсранын дарылануусу соңуна чыкты. Чемодандар анын бою менен тең экен. Учурда Юсра үй бүлөсү менен мекенинде. Ал кичинекей болгону менен кайраттуу. Йеменде киши ар бир күнү аман калуунун айласын издейт. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы эми күндүн башка жаңылыктарын көрөлү. Президент Трамптын администрациясын сындаган имейлдери ачыкка чыгып кеткендеги чырга байланыштуу Британиянын Америкадагы элчиси кызматынан кетти. Сэр Ким Дерек бир нече саат мурун кызматтан чегингенин жарыялап жатып, каттары ачык жарыяланып кетишине байланыштуу иштөө мүмкүн болбой калганын айтты. Британ элчисинин Американын администрациясын чабал деп атаганы чыгып кеткенде, президент Трамп Британ элчисин келесоо киши деп атаган. Бириккен Улуттар уюмунун саудилик журналист Джамал Кашогинин өлүмүн иликтеген атайын өкүлү Американын борбордук чалгындоо кызматына кайрылып, журналисттин өлтүрүлүшүнө байланышкан материалдарды көрүүгө уруксат берүүгө жана кылмыш ишин козгоого үндөдү. Лондондо чыгып сүйлөгөн Агнес Каламарт азырынча Кошмо Штаттары АКШга иликтөөгө жардам бербей жаткандыгын, Түркия колунда болгон маалыматтарды жарыялоого тийиш экендигин айтты. Германиянын канцлери Анжела Меркельди эл алдында чыккан маалында кайрадан калчылдак басканы билинди. Канцлердин калчылдаганы бир айдын ичинде ушуну менен 3-чү жолу болуп отурат. Бул жолу Ангела Меркель Берлинде Финляндиянын премьер-министри Анти Рин менен катарлаштырган. Басма сөз жыйынында канцлер Меркель баары жайында экендигин айтты. Жапония Түштүк Кореянын жогорку технология секторунда колдонулган негизги химиялык материалдарга экспорт көзөмөлүн киргизген соң, Түштүк Кореянын президенти Жапония менен узакка созулган соода согушу башталышы мүмкүн экендигин эскертти. Жапониянын экспорттук көзөмөлү Түштүк Кореяда чукул кырдаалды жаратып, улуттук экономикага зыян келтирүүгө багытталган, деди Түштүк Кореянын президенти. Эң эле ыкчам байланышкан 5G мобилдик интернети айрым мамлекеттерде 2 жылдан баштап ишке кирет деп күтүлүүдө. Анда азыркыга салыштырмалуу маалыматты жүктөө 10-20 эсеге ылдамыраак болуп калат. Биз Британиядагы фермерлик чарбага барып, 5G байланышынан айыл чарба кандай пайда табаарын иликтедик. Британиядагы айыл жергесинин бул мемиреген талаасында куштар сайрап, уйлар тынч оттоп жүрүшөт. Бирок жакыныраак келип карасаңыз, уйлардын бир өзгөчөлүгүн көрөсүз. Аларга сенсорлор тагылган. Ал бардык маалыматтарды базага, кийин кайра фермерлерге жөнөтөт. Фермер ошол маалыматтын негизинде чечим чыгарат. Фермадагы жумуштун дээрлик баары автоматташтырылган. Бул системанын жардамы менен уйду күнүнө канча ирет жана канча сааса болоорун билсе болот. Робот ар бир уйдун желиндеринен канча сүт чыгаарын аныктап, сааган учурдагы сезимталдыгын да көзөмөлдөй алат. Бул жердеги уйларды киши кайтарып жүрбөсө деле өздөрү келип кете берет. Аларга тоюттагы аппарат аркылуу берилет. Бул уйлардан алынган көптөгөн түрдүү маалыматтарды 5G технологиясы кантип чогултаарын көрсөтүү үчүн бул ферманы тандап алышкан.
Ушул уй фермасында биз мал жандыгыбызга кам көргөн технологияны колдонуп жатабыз. Бирок бизде топурактын нымдуулугун, температурасын, чөптүн кандай өсүп жатканын, канча чөп бардыгын өлчөй алган сенсорлорубуз дагы бар. Мындан сырткары балким көп жер семирткичин дагы кереги жок деген маалыматтарды ала алабыз. 5G технологиясы дүйнө жүзүндөгү фермаларды байланыштырып, ферма индустриясын өзгөртө алышы мүмкүн. Жер жүзүндө калктын көбөйүшү дүйнө жүзүндөгү фермалардын негизги көйгөйүнө айланууда. 2050 жылга чейин тамак аштын көлөмүн 2009 жылга караганда 70%га көбүрөөк өндүрүшүбүз керек. Бул өтө чоң өсүш. Мүмкүн болушунча айлана чөйрөгө аз зыян тийгизгендей тамак аш өндүрүү зарыл. 5G тармагын шаардын сыртына алып келүү айыл жерлериндеги байланыш ылдамдыгын да өзгөртүшү мүмкүн. Бул жердеги фермерлер канча алыс экенине карабай, өлкөнүн бардык тарабын байланыштыруу үчүн күчтүү экономикалык негиз түзүүгө үмүттөнүүдө. Кант диабети бекем көзөмөлгө алынбаса, ден соолукка катуу зыян алып келиши мүмкүн. Мисалы, адамдын көзү, нерви, жүрөгү жабыркашы ыктымал. Афганистанда 65 жаштагы Нурмухамед Касеми бул илдетти ооздуктоонун чечкиндүү жолун тапкан. Ал тынымсыз машыга берип, таң калыштуу жыйынтыктарга жетти. Эч кандай диета кармабайм. Эт, күрүч, таттууларды жейм, тамак тандабайм. 65 жаштагы Нурмухамед Касеми 20 жылдан ашуун диабет оорусу менен күрөшүп келет. Кээде анын канындагы канттын деңгээли коркунучтуу көрсөткүчкө чейин көтөрүлүп кетчү. Машыгуу кандагы канттын деңгээлин акырындап түшүрүүгө жардам берди. Азыр 120га жетип калды. Бул нормалдуу көрсөткүч. Азырынча текшериле элекмин. Бирок өзүмдү жакшы сезип турам. Андыктан канттын деңгээли нормалдашып калды деп ишенем. Ал 1 жылдан бери күнүгө эртең менен мына ушул машыгуу залында 1 сааттай машыгып, саламаттыгымды чыңдап алдым дейт. Дарыгерлер көнүгүүлөр кандагы кантты көзөмөлдөгө жардам берерин айтат. Анткени машыккан кезде денедеги ашыкча калория күйөт. Бирок бейтап оорусун көзөмөлдөп туруу үчүн текшерилип турушу зарыл. Нурмухамед Касеми диета кармап, машыгып жатат. Анын кандагы канттын деңгээли алгач 120га жеткен. Бул жакшы көрсөткүч. 1-2 ай мурда текшергенибизде ал 120 болсо, азыр 97. Нурмухамед Касеми диабет оорусун бир калыпта көзөмөлдөп туруу үчүн машыгууларын улантууга ынтызар. Спорт жаңылыктарын көрөлү. Теннис боюнча Уимблдон чемпионатында бүгүн эркектердин чейрек финал таймаштары өтүүдө. Учурда Роджер Федерер менен Кей Нишикори ойноп жатышат. Уткан атлет Рафаэль Надаль менен таймашуусу мүмкүн. Ал Сэм Квери менен беттешүүдө. Новак Джокович буга чейин жарым финалга өткөн. Африка улуттар кубогунда чейрек финал оюндары жүрүүдө. Бүгүн 2 оюн болот. Сенегал чейрек финалдын биринчи таймашында Бенин менен беттешет. Бенин буга чейин пенальтиде Мароккону утуп, бул чемпионатта биринчи жолу ушундай ийгиликке жетип отурат. Сенегал бул кубокты бир дагы жолу ута элек. Ал эми 3 жолку чемпион Нигерия чейрек финалда Түштүк Америка менен таймашат. Жаңылыктардын соңунда жүзгө чыкканда кантип майрамдайт элеңиз? Томми Ходжсон 100 жылдыгын белгилеп парашюттан секирди. Эми ал 3 жылдан кийин аман болсом, дагы секирем деп турат. Учурда 100дөн ашып парашюттан секирүү боюнча рекордтун ээси 102 жаштагы австралиялык апа. 100гө чыгып парашюттан секирбесе дагы кыргызча той берген жакшы болсо керек. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде, биздин дарек bbc-kыргыз.com. Сайтыбыздан жаңылыктарды окуп бүгүнкү радио берүүбүздү уксаңыздар болот. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.